Бисмиллахиррахманиррахим. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, 7 областта Дунганда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, жогорку элдик көзөмөлдүн атынан, жалпы кыргыз элдин атынан десем анда болбой калат. Анда көбү каршы чыгып калышы мүмкүн. Жогорку элдик көзөмөлдүн атынан мен бүгүнкү күндө кайрылуум жогорку бийликтегилерге, жана куралдуу күчтүү министрлигине. Мен мындан 7 ай 8 ай мурун сүйлөп чыккам. Эмне үчүн башка улуттагы биздин бир туугандарыбыз армияга барбайт? Озбек, кыргыз, Тажик, Уйгур, Дунган деген бизде Кыргызстанда көп нацияда бир туугандарыбыз бар. Бирок биздин бир туугандарыбыз, Кыргызстандын жарандары ушу күнгө чейин ушул тема көтөрүлбөй келатат да. Мына азыр мен жанымда отурган Канжар Эргешалиевич деген досум, бул спецназдын ветераны. Булар баягы билесиздер, спецназ деген баягы курчун жерлерге таштайт адамдардычы. Ушул жерге согуштагы көргөн, адамдар менен атышып да көргөн, азыр мына пенсияда. Мен ушу Канжарга менен досум менен бүгүн ушул тема тууралуу козгойлу дедим. Канжар досум, азыркы мынау айтып аткан боюнча, армия боюнча сенин ой пикириң кандай? Шу азыркы, мисалы үчүн азыркы күндөрдө толук кыргыздар эле барат армияга, өзбектер барбайт, тажиктер барбайт, уйгурлар барбайт, дунгундар барбайт. Бирок бардыгы эле акыркы күндөрү негодный деп чыгышат да. Бирок жүргөндөрү 570 общий спортсмен балдар да. Ушуга сенин көз карашың кандай, досум? Буга менин көз карашым айта кетсем, биринчиден 7 област Дуганга жогорку элдик көзөмөлдүн атынан ысык салам. Ошондой эле биздин азыркы сен сүйлөп жаткан ушу армия жөнүндө деп атасың. Негизи илгери биз уялчык элек армияга барбай койгондо. Ооба. Уялчы элек. Негодный экен, эртең кызым үйлөнө албай калабыз, кыз бербей коет, же кыздар биз менен сүйлөшпөй коет дечи. Азыркы жаштарда негизи, эми бардыгын айтпайм, көпчүлүгүндө уят деле жок болуп калды. Негизи армияга наоборот барбаштын аракетин. Ошого бизде өзүбүздө күнөөлүүбүз ата-энелерчи, ата-энелер балдарын армияга жөнөтпөй бөпөлөп ошол жерде неме кылып кичине армияга барса эмне болот? Биринчиден жашоо тиричиликти үйрөнөт. Ата-энени сыйлаганды үйрөнөт, эл журтун коргогонду үйрөнөт, мекенди коргогонду үйрөнөт. Анан мен айтар элем, бул сиз айтып атасыз, көп бизде Кыргызстанда действительно көп улуттар жашайт. Көп улуттар Кыргызстан аш общий дом дегенде көп улуттар бар да биздечи негизи. Ошо көп улуттардын көбү негизи армияга ошо сен айткандай көбүнчө кыргыз балдарынан некоторый балдар барып атат. Акчабай берип эле калып атат да, негизи туурабы? Тупа-туура айтып атасыз, акча берип калып калганын себеби, потому что буларда эркектик намыс жок көбүндө. Эркектик намыс жок. Элибизди, жерибизди коргойлу деген нерсе жок. Азыр болгону акча табайлы, кимде акча болсо, кимде неме болсо ошол намыс болуп калды азыркы жашоодочу. Эл ушундай немеге ойго барып калды. Биз андан көрө ошо бир жыл служба кылгандан көрө мурда 1,5 жыл 2 жыл болчу ошентип эле служба кылып келчү элек. Азыр ушу 1 жылга деле барышпай атпайбы? Мына Садыр Нуркожоевич келгенден бери 1,5 жылга кайра армияны көтөрдү негизи. Туура эле кылды бир жагынан. Анан барыш керек бул армияга, анан негодный болуп калып калды деген өздөрү деле эртең күнү мисал ушул жашоо ушул бойдон тура бербейт да. Жашоо келип оңолот. Жакшы адам келет, бардыгы жакшы болот. Анан ошондо сен армияга бардың беле деп кийин армия действительно азыр мынакей бизде силовой структура армиябыз действительно мындай кыйын негизи. Кандай деген башка мамлекеттердин армияларына карасаңар күчтүү. А биздин армия негизи алсыз. Ошон үчүн биз күчтүү болуш үчүн булар барыш керек. Армияга биз өзүбүздүн жаштарды алышыбыз керек. Ошону 1,5 жыл эмес, наоборот, мурдагыдай эле 2 жыл кылып, анан кийин ар бир 5-10 күндө неме кылбастан
үйүнө кое бербестен как положено бир жыл служба кылгандан кийин отпускка десе отпускка берип если жакшы служба кылса ушундай кылса негизи анан түндүктүкүн түштүккө түштүктүкүн түндүккө ыргытыш керек бул жердечи негизи азыр бишкекттерди бишкекте служба кылдырып оштарды ошто служба кылдырган тоже туура эмес негизи ротация кылыш керек көп нерсени ротация кылыш керек дагы эки жактан ошо түндүктү түштүктүкүн түндүккө неме ошондо биримдүүлүк мындай түндүк түштүк болуп бөлүнбөй баардыгын эме кылып ошондо жакшы болот анан биздики азыр эмне үчүн эле сен түндүктөсүң сен түштүктөсүң деп бөлүнүп атпайбы ушунун баары дагы ушул нерседен өзү көп нерсе ушу армияны биз если колдон келсе күчөнтсөк бизге башка мамлекеттерде тиш көрсөтө албайт негизичи ушундай деп ойлойм да бул менин өзүм жекече оюм канча сөзүңү болуп койдум эки дагы биринчи эме болуп калды мен ушу менен бир 2-3-4 бир өзбек бир туугандарыбызга мен эме болдум да күбө болдум службага баргам дейт военный билетин көрсөтүп атат бирок кайсыл жерге службага бардың десем службасын айта албайт ал значит военный билетти сатып алган болот да туурабы ал азыркы бизде айтып атпаймынбы буга чейинки бийлик негизи мына азыр кандай билбейм Садыр Нуркожоевич келгенден бери кичине оңолуп атат негизи өзүңүздөр деле көрүп турасыздар буга чейин негизи не то что военный билет биякта калсын паспорттарыбызды военный билеттерибизди бизде эмне документ болсо ошонун баары жасалган эле сатылып келбеди негизичи мошенниктер көбөйүп кетпеди ошолордун баарын тыгыш керек да ошолордун баарын тыгып ошо паспорт жасаган военный билет жасаган эме ушуларды ошо коррупционерлерди түп менен жок кылсак ошондо биз оңолобуз потому что биз военный билет деле биз негизи ошон үчүн азыр бизде мындай болуп калды да Акбала бизде жашоо мындай болуп калды негизи бир нерсе болсо эле кээ биркилерди көрүп аттың сен кеч жакында бир видеодо мен бир жерден көрдүм военный билетти өрттөп жүргөн балдарды көрдүм менчи ошо военный билетти өзүнүн күчү менен алган эмес сатып алган керек болсо аны өрттөп берип кайра дагы барып жаңысын сатып алат деген ойдо болуп калган да адамдарчы негизи ошон үчүн буну мээнет кылып мен мисалы эмнеге өрттөп бербейм потому что мен аны 1,5 жыл служба кылып кыйналып таягын жеп неме кылып көнүп ошентип мен армиядан военный билетти алганмын ошон үчүн мен сактаймын аны кадимкидей сары майдай дипломатыма салып сактаймын алла ыраазы болгон болсун урматтуу кыргыз элим мени менен маекте Кыргызстандын ушул желегин жербилеткен спецназ болуп иштеп капитан Канжар Эргешалиев менен маек болду урматтуу бир туугандарым ошон үчүн урматтуу бийликтегилерге айтат элем бийликтегилер нация бөлбөстөн өзбек кыргыз тажик курт уйгур бөлбөстөн бардыгын армияга чакыргыла мына окшогон биздин мынандай чыган жигиттерибиз спецназдан болобу өзбектен болобу кыргыздан болобу барып кыргыз элин коргош керек урматтуу бир туугандарым аман болгула эсен болгула ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху